Алматыда улуу атамекендик согуш мезгилиндеги аскер техникасынын музейи ачык асман алдында пайда болот. Адистер уникалдуу көргөзмөнү түзүүгө жигердүү киришти. Анын ачылышы буга айынын 9-да майрамдын алдында пландалган. Экспозицияга 30га жакын аскердик техника жана курал-жарактар кирет. Алардын арасында советтик жана немец өндүрүштүк сейри кездешүүчү үлгүлөрү көрсөтүлөт. Алардын бири легендарлуу Т-34 танкы жана дивизиялык самбирек. Ал Панфилов дивизиясынын 8-гвардиялык мото аткычтар дивизиясына таандык болгон. Пулеметтор жана ташыгычтар армия үйүнүн аймагына жайгаштырылат. Ошондой эле музейдин алкагында согуш тууралуу тасмалар көрсөтүлө турган жайкы кинотеатрды ачуу көздөлгөн. Муражайдын жаштарга берер маанинде Музейдин жаштар үчүн мааниси тарбиясы көп. Биз ошол мурастарды жаштарга жеткирип, ошол тарбияны көрсөтүп, тарыхты эч качан унуттурбайбыз. Биздин негизги ишибиздин максаты ата-бабаларыбыздын эрдигин жаңы муундарга, жаштарга жеткирүү. казыркы жаңа буундарга, өсүп келе жаткан жаштарга сону жеткизүүгө биздин негизги жумушубуздун максаты сол. Поскольку ограниченные территории, мы брали... Бул аймак чектелүү болгондуктан көлөмүнө туура келген экспонаттарды гана тандап алдык. Бул жактан баштасак, мында өткөрмө бекети, аркы жагы 3 песот жайгашкан. Түбөлүк оттон жогору көтөрүлгөндө 6 аскердик курал-жарак коюлган. И уже поднимаясь от вечного огня, у нас здесь будет стоять 6 единиц орудий. Уже люди потом будут проходить в наш музей.